Жанагындай жумушчу орундар тузуп, может, балдарды ошол жака жиберебизби? Бир вариантын. Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов баштаган парламенттик делегация Орусиядагы иш сапарынын алкагында Москва шаарында кыргыз диаспоралык уюмдардын лидерлери жана активисттер менен жолугушту. Катышуучулар кыргыз мамлекетин өнүктүрүү маселелерин андан тышкары эмгек мигранттары туш болгон көйгөйлөрдү талкуулашты. Мамытов диаспора өкүлдөрүнө кыргыз өлкөсүнүн социалдык экономикалык өнүгүүсүнө кошкон зор салымы жана Орусиядагы кыргыз эмгек мигранттарынын социалдык олуттуу маселелерин чечүүгө көрсөткөн көмөктөрү үчүн ыраазычылык билдирди. Ошондой эле Орусиянын аймагында эмгектенген кыргыз жарандарынын укуктарын коргоо багытында өлкө жетекчилиги тарабынан көрүлүп жаткан чаралар тууралуу кеңири маалымат берди. Муну менен катар Мамытов чет жердеги жарандардын укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоону активдештирүү, ошондой эле мекендештерди өз мекенине кайтаруу өлкө жетекчилигинин артыкчылыктуу багыттары экенин кошумчалады. Ал эми жолугушуунун катышуучулары миграциялык, социалдык, экономикалык, инвестициялык, маданий, гуманитардык маселелерге токтолушуп, саламаттык сактоо тармагына тиешелүү көйгөйлөрдү көтөрүштү. Төрага жана депутаттар кыргызстандыктардын Орусияда мыйзамдуу жүрүшүнө жана иштөөсүнө тоскоолдук жараткан системалуу көйгөйлөргө өзгөчө көңүл бурушту. Тактап айтканда, 2021 жылдын 29 декабрынан баштап медициналык текшерүүдөн өтүү зарылчылыгына, ошондой эле Маанжай изин мамлекеттик каттоо жана сүрөткө тартуу тартибине тиешелүү түзүлгөн кырдаалга тынчсызданып жатышканын билдиришти. Бул көйгөйлүү маселелер Орусия тарапы менен бардык деңгээлде талкууланууда. Медициналык текшерүүдөн өтүү, Маанжайдын каттоо жана сүрөткө тартуу маселеси менин Орусияга болгон сапарыбыздын күн тартибин өзөгүн түзүп, Федералдык жыйындын мамлекеттик думасынын төрагасы Вячеслав Володин жана Федерация кеңешинин төрайымы Валентина Матвиенко менен болгон жолугушууларыбыздын негизги темасы болду деген Талант Мамытов. Мындан ары өлкө жетекчилиги эмгек мигранттарынын тиешелүү көйгөйлүү маселелерди чечүү үчүн сүйлөшүү жарыяндарын улантарын айтты. Ошондой эле төрага орусиялык тарап менен болгон сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында миграция жаатындагы көйгөйлүү маселелерди биргелешип чечүү боюнча макулдашууларга жетишкенин жана бул маселелерди карап чыгып тиешелүү чечимдерди кабыл алуу боюнча эки өлкөнүн өкмөттөрүнө тапшырма берилерин белгиледи.